2 мартта Садыр Жапаровдун тарапташтары саясатчынын боштондугун талап кылып, борбордук аянттан башын бириктирди, бирок митингдин жыйынтыгы коомчулук күткөндөй болгон жок. Жыйынтыгында 166 адам камакка алынды. Алардын көбү кое берилгени менен митингдин башында турган 4 адам азыркы учурда камакта. Чындыгында эле митинг уюштуруп, өзүңдүн пикириңди билдиргенге баш мыйзам эч качан каршы эмес, бирок митинг өткөрүүнүн дагы өзүнүн эрежелери, маданияты бар. Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын эфиринде Ар тарап программасы, анын алып баруучусу мен Айбек Бийбосунов. Биз бүгүн митинг маданияты жөнүндө талкуу уюштурабыз. Биз менен бирге болууга бардыгыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Урматтуу телекөрүүчү, анда бүгүнкү талкуунун коноктору менен дароо тааныштырып баштайбыз. Биздин биринчи коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов, биздин экинчи конок Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев, биздин үчүнчү коногубуз жарандык активист Улан Үсейин, жана ошондой эле журналист агабыз Тынчтык Алтымышев. Урматтуу коноктор, келип бергениңиздерге бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчү, сиздин дагы митинг маданияты боюнча пикириңиз бизге абдан кызык болуп турат. Ал үчүн биз Кыргызстанда митинг өткөрүү маданияты барбы деген суроо узатып собол салдык. WhatsApp номерибиз аркылуу ооба же болбосо жок деп кыска добуш берип койгонго бардыгыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Мындан тышкары, эгер кандайдыр бир пикириңиз же болбосо сурооңуз боло турган болсо, 0312ден башталган биздин телефонубуз ар дайым ачык. Биз менен байланышып, талкууга кошулууга бардыгыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Анда Балбага талкуундар эле сизден баштайын. Азыркыча митинг өткөндөн кийин көп тарап жабыркаганы буга чейин айтылды. Анан чыгымдар, келтирилген зыяндар азыр болжолдуу түрдө болсо дагы эсептелдиби? Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Мен биринчиден бул митинг өткөндөн кийин 4 бөлүмдөгү зыянды эсептеп атабыз да. Биринчи бөлүмдөгү зыян ошол күнкү элдердин чыккан элдердин муниципалитетке алып келген зыяны. Экинчи зыян деп жеке адамдардын мүлкүнө келтирилген зыяндар. Булар көчөдөн кетип баратып, машиналарды тееп кеткен, машиналарды сындырган, кээ бирөөнүн терезелерине, айнектерине, терезелерине таш ыргытышкан. Үчүнчү, жеке ишкерлерге Бишкек шаарындагы алып келинген зыян деп эсептеп атам. Себеби ошол күнү, ошол митинг башталганда эле көптөрү дүкөндөрүн жабышкан, көп ишканалардан эшиктерин бекитишип, үйлөрүнө товарларын ташып кетишкен. Ошол күнү жеке адамдарга да, жеке бизнескерлерге дагы акча түшпөй калган, киреше налог да түшпөй калды деп эсептелебиз. Эми эстеке товар сатпаса кайсы налог түшөт ошол күнкү? Төртүнчү, мына бүгүн Google Модко акыркы убактарда кирсеңиз, биринчи кыргызстандыктардын издегени Бишкектеги митинг деген болуптур. Эми бул инвестициялык климатка алып келген таасири деп 4 бөлүмгө бөлөт элем. Ушунун негизинде бул митингдегилер башаламандык ушул чыгымдарга алып келди деп ойлойм. Да балким көп болбогондур, балким такыр болгон эместир, бирок бул чыгымдар болгону баарыбызга белгилүү. Анан эң негизгиси чыгым, баягы элдерден бизге көп телефон түштү. Бул качан токтойт, эмне үчүн мындай, качан ызы чуу токтотосуңар деген. Менден мурун жеке ишкерлерде, жеке иште жүргөндө митинг болсо бийлик айтса, койчой калып эле айтып атышат булар. Булар өзлөрүн коргогон үчүн айтып атышат. Кантип эле ушул элдер чалып кайтсын деп ишенчимесин. Бирок көчө күнү өз башыма ушул түштү. Бул балдарыбыз эмне болот? Эртең мектептер иштейби? Бала бакчага алып барабызбы? Бул митинг эмне болот? Мародерство болобу? Түн ичинде бизди ким коргойт? Деген көптөгөн телефон чалуулар түштү. Ошондуктан бул митингтерди мыйзам чегинде туура түз алып барганга биз жетишибиз керек деген бир пикирге келдик. Тыштагы азыркычында мына Балбак агабыз 4 жабыртаткан тарапты санап берди. Анан негизги суроо туулуп атат да, ким төлөп бериш керек? Жана жоопкерчиликти ким тартыш керек? Кат жолдогон кишиби же болбосо ошол жерден ички иштер органдары, күч органдары кармаган адамдардын баары жоопкерчилик тартабы? Биринчиден жоопкерчиликти ошол мойнуна алып, митинг өткөрүү боюнча ушул Бишкек бийлигинен уруксат сураган адамдар. Каныбек Осмоналиев баштаган ошол Садыр Жапаровду коргоо комитетинин Садыр Жапаровдун тарапташтары, ошо комитеттин мүчөлөрү. Анан экинчиден алар айтып атпайбы, провокация болду, чагымчылдар кирип кетти деп. Эгер чагымчылдар экенин алар өздөрү дагы жардам берип тергөө иштерине, ошо укук коргоо органдары чындап эле эч бир ал Садыр Жапаровго тиешеси жок адамдар тарабынан атайлап жасалган иш экенин далилдегенге жетишсе, анда ошол чагымчылар дагы мойнуна алып жоопкерчиликти тартып, ошол айтылган чыгымдарды төлөөнү милдеттендириш керек да алардын мойнуна.
Түшүнүктүү. Алмат ага, мына сиз саясатчы болуңузда көптөгөн митингке катыштыңыз. 2010дон кийин акыркы жылдарды эске алганда эле мына Атамекен уюштурган митингдер эң идеалдуу, жакшы болгон деп албага мына эфирге чейин моюнга алып атат да. Анан көчөкү митингде уюштуруучулар, катышуучулар эмнеден жаза басты? Кайсы жерден жанагындай эч ким башкара албаган бир топтор пайда болуп, жыйынтыгы бүгүнкү абалдай болуп калды да? Митинг өткөрүү бул ар бир жарандын конституциялык укугу. Конституцияда бадырайып жазылып турат, мыйзамдарда жазылып турат. Ар бир адамдын укугу. Митинг аркылуу, митинг бул инструмент. Бийлик менен элдин ортосундагы диалог ар кандай инструменттер менен ишке ашат. Ошонун бир инструменти ушул митинг. Митинг аркылуу адамдар өзлөрүнүн көйгөйүн, ошол жердеги проблеманы бийликке жеткизип турат. Митингге тыюу салган митинг болбош керек деген мамлекетте, же болбосо бир шаарда, демек ошо эл менен бийликтин ортосундагы диалог болбойт деген сөз. Бирок бул жанагы агып аткан суудайда агып аткан сууну токтотуп койсо эмне болот? Ал бир күнү дамбаны жаратта, эл сел деген ошол да, эл селдей каптайт. Эгерде митингге тыюу салса. Бирок митинг өткөрүү, мына митингдер жөнүндө, тынч митингдер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Ошонун баягы авторлорунун бири менмин. Ошол жерде митинг жазылып турат. Тынчтык митинг өткөн жерде ошол жолду тоспош керек. Башка адамдардын укугуна залака тийгизбеш керек. Коомдук тартипти сакташ керек. Шаардын ошо муниципалитеттин бийлиги менен тыгыз иштеп, алар менен карым катнашта иштеп, журналисттер менен, айтор бийлик менен дегендей да көп массалык баягында эл көп чогулуп кетсе, биргеликте башкалардын укугун бузбай, маданияттуу, сивилдүү түрдө өткөрүш керек дегендей. Мисалы үчүн жана Гонконгдо 1 миллион, 2 миллионго чейин катышат. Мына Францияда, кечээ мына Москвада болду. 100 000 деген кишилер катышып атат, бирок жанагындай башаламандык болгон жок. Алыс кетпейли Улан Үсөйүн уюштурган митингдерде алыс кетпейли Улан Үсөйүн уюштурган митинг, мен ойлойм, бул Улан Үсөйүн уюштурган митинг бул эң идеалдуу митингдердин бири болду. Кыска нуска келди, проблеманы айтты, кетти, болду. Бир дагы мындай провокация да болгон жок, кыска нуска болду. Анан сиздин сурооңузга жана кечөөкү эмне жерден жаңылды деген. Мен ойлойм, биринчиден ушу провокация бар, провокация болот, провокацияга даярданып атат. Бул жерде митинг Садыр Жапаров деген идея менен келген элдер, мен бир процентный соотношение карасам, бир 70% адам ошол жерде чогулгандар. Чын эле ак ниеттиги менен, боорукерлиги менен ошо Садыр чыкса экен, Садыр кыйналып жатат, Садырга бир адилеттүүлүк мамиле жасагыла деген жакшы лозунг менен Ысык көлдөн бери келишти. Бирок ошолордун арасында ар кандай баягы балким ошол бир провокацияга кызыктар адамдар болгонун Садыр өзү түрмөдөн адвокат аркылуу кайрылбады. Менде маалымат бар, митингди тыйгыла деп. Ошондон кийин эле митингдин уюштуруучулары, мен да уюштуруучу болуп көргөм, токтош керек эле. Анткени мына сахнада ким сүйлөп атат, эмне деп сүйлөп атат, бир модератор болгон жок. Bir mikrofon kimnin koluna tiyse, bir ideyani aytsa, ekintisi başka ideyani aytıp atat. Biri Sadır Japarov деп atsa, biri jönele balança degen çeçimde mындай kılgıla деп atat. Biri altın jönde süylöp atат. Gördüңөрбү? Bir bagıttагы, bir maksatты көздөгөн митинг болгон жок. Анан уюштуруучулардын дагы проблемасы бир 7-8 саатка созулуп кеткенден кийин уже провокациялар башталып аткан алдын ала билип, өзлөрү акырын бир тийиш керек эле, бирок ошого жол берип койду. Мына биз митинг өткөзүп жүргөндө 2005-2006 80 000, 50 000, 100 000 дегенге чейин жеткен. А ошол кезде мына коопсуздук, өзүбүздүн коопсуздук кызматы, өзүбүздүн журналисттерге пресс-конференция бере турган боз үйлер, биотуалеттер, жанагындай элдер тамак ичет, суу ичет, ар кандай мусорлор бат-бат чогулуп турат. Аны шаардын муниципалитети менен биргеликте иштеп тазалап турчубуз. Баягы билинбеген менен сактанын артында митингдин уюштуруучуларынын бир абдан чоң проблемалары бар. Абдан чоң. Ал мындай билинбейт да, митинг өтөт болду. Митингдин көчөгөнүн артында абдан көп уюштуруу иштери турат. Ошолорду мына кечөө сакталган жок. Уюштуруучу биринде сакталган. Жөн эле келгиле, чогулгула, мегиле микрофон каалашыңарча кыйкыргыла болду да, аягында мына дүйнө жүзүнө уят болдук. Кечөөкү ак үйдөн чыккан жаш балдарды, аялдарды жулмалап атат, тепкилеп атат аларды. Каргап атат, шилеп атат. Эми бул муга акыл эси ордун адам туура болду, ушундай болуш керек эле деп эч ким айтпайт да. Бул абдан одоно туура эмес болду да. Мына ушуга уюштуруучулар сөзсүз түрдө баягы моралдык жоопкерчилиги бар. Ошого да допускать эткен ошо биздин жарандар да мындай туура эмес болду да. Жалпы Садырга деп келген жакшы тилек
жакшы ойду мына жакшы бүт Кыргызстанда көп тилектештер бар азыр. Ушул кечээки митингдин ураны боюнча Садыр эркиндикке чыксын, Садырдын иши кайра каралып чыксын, Садыр бейгине отурат деген тилектештер абдан көп. Мен Кыргызстанда көп андай тилектеш адамдар көп да мен билем. Бирок ошол тилектеш адамдардын жалпы баарын жанагы 10 адам уят кылбады. Мына кечөө терезелерди талкалашты. 3000 киши чогулуп бийликти басып ала берсем эмне болот анда? 3000 киши чогулду, бирөө айтты, биз өзүбүздүн ишибизди баштайбыз, кеттик деп эле баягы кызы чогулуп таш алып жөнөштү. Андай болбойт. Анан эмне 3000 кишини тиги талкалатып коюп карап туруш керек беле? Анда мамлекет кайда кетет? Акыркы жолу сиз реакция нараазычылык акциясында модератордук милдетти аткарганда микрофон сурагандар абдан көп болду. Кийин бул жигит бизге микрофон берген жок деп нааразы болгондорду дагы баарыбыз көрдүк, бирок ошонун бербей койгонуңуз кандайдыр бир деңгээлде бир чети туура болду деген ой азыр учурда көчөкү митингден кийин пайда болуп атат да азыр учурда. Бул жерде туура болду, туура эмес болду дегенге чейин баардык нерсени алдын ала кылып атканда пландалыш керек да. Ар бир нерсе сценарийлер каралыш керек. Кандай болот, эмне болуп кетиши мүмкүн деп. Биз алдын ала даярданып атканда мына булар даярданып атыптыр деп жамандап видео чыгарды. Бул жаман эмес, бул жакшы. Себеп дегенде баардык нерсеге даяр болуш керек. Анан баардык нерсе мыйзамдын чегинде болуш керек. Анан азыр бир нерсени түшүнүп коюшубуз керек. Жанагы Алдынбек мырзаны улай, митинг кечеки күндөн кийин митинг жаман экен, митинг бул акмакчылык экен дебешибиз керек. Бул эл менен бийликтин ортосундагы байланыштын азыркы убакытта мурун 3 болсо, азыр 4 болуп калды. Биринчиси эл нааразы болсо арыз жазат, кат жүнүнөн кайрылат. Экинчиси массалык маалымат аркылуу кайрылат. Үчүнчү ушундай митингдер аркылуу кайрылышы. Азыр болсо социалдык тармактар кошулду. Элдер социалдык тармактар аркылуу өзүнүн арызы муңун жеткиз баштады. Ошол сыяктуу азыркы убакытта жанагындай митингда бул эл менен бийликтин ортосунда көпүрө да. Бирок жанагындай биз баягы мурунку эфирде сүйлөшкөндө Алмет Мырзаков айттык эле, митинг маданияты пайда болуш керек. Биз чыгып атканда кыйкырып атканбыз. Биз маданияттуу митингдин жүзүн көргөзөлү. Биз маданияттуу бололу. Айтып кыйкырганда видеолордон көрсөңөр болот, бул газонго тийбегиле. Бул гүлгү тепсебегиле. Бул биздики, бул салык төлөөчүлөрдүкү. Салык төлөөчүлөр ким? Бул жалпы эл. Анткени бул биз ошол мамлекетте, ошол шаарда, ошол аймакта биз жашайбыз. Бул биздин мүлк, бул биздин байлык. Биз бир да ташын жылдырбашыбыз керек. Бир да ташын кулатпашыбыз керек. Ошону түшүнүшүбүз керек. Анан ар бир нерсе мына мыйзамды көрсөткөндөй, мыйзам жазуучу менен олуп турабыз, мыйзамдын чегинде болуш керек. Демек сен тротуарда басбашың керекпи? Басбашың керек. Демек сен тебелебешиң керек, тебелебешиң керек. Саатты көрсөттүңбү? Саат бүткөндө бүтүшүң керек. Биз ошон үчүн мынча саат 12ден 1ге чейин десек, демек 1ге чейин бүтүшүбүз керек да. Баардык нерсе мыйзам чегинде болуш керек. Мына митингке баргандар Алтынбек мырза эме күбө. Биз кеткиле, бүттүк, тарагыла деп биз кыйкырып жүрдүк да. Себеп дегенде биз да түшүнөбүз, аны пайдалана турчубуз. Элди агымын бугуп кете турчу нерсе көп да. Анткени элдерде жек көрүү болгондон кийин аларды буруш оңой. Анан ошого жоопкерчилик алыш керек. Модератор болуп аткан убакытта баары эмне үчүн модератор болбой мага келип атты? Анткени жоопкерчилик алган адам аз. Анткени сен модератор болдуңбу, биринчи сени камайт. Эгер мыйзам бузулса. Эгер жакшы болсо эмне? Ошого жоопкерчилик алып чыгуу керек. Рахмат. Мисалы мен тарапмын. Ооба мен тарапмын. Мен 1 миллион кишинин тарабындамын. Мен Улан Үсейин мырзанын да, Атамекендин да мурунку мына лидери турат. Митингге чыгышына каршымын. Эми мыйзамдар бар, мажбур болуп атабыз аркасы. Ооба мен тарапмын. Эмнесин тарабымын? Мына Желтый жилеты Франциядан митинг өткөрүптүр, 1 жылда 2,5 миллиард евро зыянга алып келиптир. Бул эми Кыргызстандын тышкы каржысы. Бирок ошол эле учурда эч качан унутпаш керек, адамдар жыргагандан митингге чыккан жок да бабага. Ошондо айтыш керек. Туура айтып атасың. Ал эми ошол митинг уланып атат. Бул жагын да карашыбыз керек. Мына мисалы тарыхта, акыркы тарыхта болуп көрбөгөндөй, мына азыркы кала башчыбыз келгенден бери 1,5 жылда биз бюджетти 10 миллиард, 2 миллиардка көбөйтүп быйыл 10 миллиарддык бюджет алдык шаарга. Элдер айтып атат, бизге автобус алып келгиле, бизге жол салгыла, бизге канализация салгыла, бизге свет алып келгиле деп атат. Мунун баарын каяктан алабыз? Көчөкүндө митинг болуп атса, ишкерлер налог төлөбөй атса, тыштан келген инвестиция келбей атса, биз кантип автобус алабыз? Ошону да карабай, мына 8 парк салгантабыз 50 гектарлык. Мына 2000 светоточка койдук. 2000 бактиктик азыркыга чейин. Канализация, жолдор 70ке жакын мына жол. Мына досум өзү айтат, качан жолду оңдойсуң деп. Кантип оңдойбуз? Кайсы акчага оңдойбуз? Ошон үчүн биз айтып атабыз. Мына туура айтып атат. Мына өткөндө лидер турат. Атамекендин митингин жакшынакай эле өткөрдүк го, мэрияга келди. Атамекендин өкүлдөрү муну каяка чыгарабыз, светти кайдан алабыз, светине чейин төлөп беришти. Баарын татынакай өткөрүп, жыйып кетти. Мына Улан Үсейин убагында өткөрдү, талабын айтты, тарап кетти. Таштанды жок калды. Таштанды жок, эчтеке жок.
Анан көчөкү уюштуруучулар менин туугандарымды алып келип, элге таландыга түшүрүп, үйүнө барып жатып алып турем. Кандай Осмон Алиевич, 2 сааттан кийин, ой, тиякта кырылып атат, а үйүндө жатат а киши. Андай болбойт да. Мына туугандарым баары камалып жатат четинен. Мага эле канча киши чалды, чыгарып бер. Тоңдук балдар жатат, тияктык балдар жатат деп. Аны алып келип элди караламан деп байкуштарды алып келип таландыга түшүрүп, анан таштап коюп жатышат. Андай болбойт да. Тыштага өзүңүздүн да оюңузду топтоп калдыңыз окшойт. Мен да бир суроо кыстара кетейин ушул жерден. Биз ар дайым айтып атабыз да, митинг болсо, эл топтолсо, үчүнчү күч, провокатор, чагымчылар деп, анан негизги суроо пайда болуп атат да, кимдер алар? Кайсыл тараптын камчысын чапкан немелер? Максат эмне? Ушул кызык болуп атат. Чагымчылдар ар тараптан болот да. Чагымчылдар Ар көздөн дагы, бер көздөн да болушу мүмкүн. Тараптан да болушу мүмкүн. Оппозиция тараптан да болушу мүмкүн. Эки жакты кырылыштырып коюуну каалаган ортоңку күчтөр, эми 7 шээрлик күчтөр бар. 7 шээрлик 2005-жылдан бери Алмамет байке айткандай митингтерде жүрөм. Ошо кезде эле бар болчу. 2005-те деле ак кепка кийип алып, ошондо деле таш менен куралданып, тынч митингке келген элди кубалап, ушул жерде ызы-чуу болуп, жана 2005-теги революциянын детонатору болгон дагы ошол чагымчылар болгон да, чынындачы. Анан эми бул чагымчылардын, улан айткандай, чагымчыларга сак болуш үчүн уюштуруу абдан мыкты болуш керек. Анан ошол митингке келаткан ар бир жаран өзүнүн жоопкерчилиги менен келиш керек. Жанагыдай ол көчөдө бир видеолор чыкпады, Лев Толстойдон алып келип таштап кетти, 1000 сом берди, бусиктен түшүрүп коюп кетип калышты депчи. Анти митингке келбеш керек. Анти митингке келген адам ушул жактан зыян таап каларын, моюнуна ар кандай нерселер илинип каларын алдын ала сезиши керек да. Биз эми калыстык үчүн айтып коюш керек, көчө биз дагы митингке келип байкоочу болуп жүрдүк. Биздин сайттагы балдар түз эфирден тартып атышты, ошондо түштөн кийин эле митингдин баягы жалындуу немеси жоголуп эле ар тарап боло баштады. Жанагы Сабыр байке, тиги Жапаров, ак үйгө барып жанагы президенттик аппараттын кишилери менен жолугуп келип таратайын дегенде, аны топко кошпой бөлүп, биздин балдар ошол жака чейин кирип барса, жана биздин операторду журмалап чыгарышпады ошол топчу. Ошону көчө мен Фейсбукка да жаздым. Биздин журналисттерди угуспай, нар жакта тиги аксакалдарды бөлүп алып, эртең кайсы кишини чыгармак элек. Мынча болду, аягына чейин туралы. 3 күн күтүп жинде болдук белебиз. Азыр эле баралы, азыр эле басалы деп ушул жерде кыйкырып өкүрүп атышты. Ошондо Балбак байке айткандай, ошондо микрофон менен кайрылып, ушундай провокациялар болуп атат. Биз буга макул эмеспиз. Тынч митингди ушул жерден токтоттук, ушул жерден тарайлы деп, ошол эле жерден укук коргоочуларды, милицияларды өздөрү чакырып, Каныбек байке мисалы көзөмөлдөн чыга баштаган учурда. Көзөмөлдөн чыга баштады. Бизде шектенүү пайда болду. Уже провокация болуп кетиши мүмкүн. Келгиле, жардам бергиле. Ак үй жака эч кимди жибербей, ушул эле митингдин болуп атканын жана борбордук аянттан эле тосуп, ошол жерден эле элге түшүндүрүү иштерин, таратуу иштерин аткарып койгондо мынчалык болмок эмес да. Албадага негизи митингдин башкы максаты Садыр Жапаровдун тарапташтары чогулуп, анын боштондугун талап кылган митинг болмок. Анан жарагандай окуя болуп кеткенден кийин менде суроо жаралып атат да, Жапаровдун саясатчынын абалын мурдагыдан дагы оорлоткон жокпу азыркы учурда ушул митинг? Бул митинг тилекке каршы жалпы жанагы Кыргызстандагы биз жанагы Балбак айткандай Google'дагы эң көп издеген ошо Кыргызстандагы митинг деген запрос болуп турду деп атпайбы? Ал ушул дүйнө коомчулугу деп коет, аны карап турду да. Жана кечөөкү аялдардын ак үйдөгө чыккан адамдарды, бейгүнөө адамдарды жалкылдатып сабап атса, жанагы бир жаш бала кыйкырып ызырынып сөгүнүп жүрөт. Ошонун баары интернетке тарап атат. Бул жалпы элдин маданияты ушундай экен деген бир сөз калып атат да. Ал эми кечөөкү митингдин башы бул элдин тилегинен келип чыккан, мурун эле айтып жүргөн Садыр чыкса экен, эми азапты жеп атат, эми андан башка кылмышкер жокпу, эмнеге баягы уурлар жүрөт деле Садыр отурат, эмнеге эле Садырды кармап атасыңар деген жалпы коомчулук. Мен элди көп кыдырам. Каяка барбасаң азыр ушул суроо да. Анан ошол адамдар тилектештик кылып келип, ушул айткан оюбузду бийликке жеткирели деп келди. Анан а жерден кимдер пайдаланды, мен эми билбейм, чын. Бийлик уюштурду деп атат, үчүнчү күч ал ким табышмак болуп атат да. Бул кимге керек эле да? Бул көп тарапка керек болушу мүмкүн да. Ошондуктан кечөөкү келген адамдардын бир 70-80% таза ой менен келсе, ошол жердеги бир 20% чагымчылдар бүт баягы жакшы тилектин баарын ойрон кылды. Эми азыр Садыр деле муну көрүп зейни кейип, баягы жүрөгү ооруп атса керек. Ушундай болду, тура эмес болуп калды депчи. Канча адам таяк жеди, канча адам бейгүнөө запкы жепти, канча бизнесмендин жүрөгү үчүп, жана Балбак айткандай канча чыгым келди шаарга. Бул эми туура эмес. Бирок мен бир нерсени айткым келет, бир өтө маанилүү нерсени. Балбак богу жерден
мындан ары митингти тыйыш керек, митингге бөгөт коюш керек деп ушул жерден пайдаланып, жана азыр мындай бир аша чапкандар көп болот. Ошолорду мына колдон келишинче тыйып, мындай болбойт. Конституциялык укук митингти тыюу салуу бул жалпы бийликке болгон бир проблеманы жаратат. Азыр балким пирова победа деп коет. Азыр кичинекей сүйүмүнөтүнү бир балким 1 айга чейин, 2 айга чейин митингти тыйып кичине бир эс алып аласыңар. Бирок ошол чыңалуу баары бир жарала берет. Ошондуктан митингти эч качан тыйбагыла. Митингти бир гана маселе, жана коронавирус болуп атат, ал бул тойлорго деп бүгүн өкмөт токтом чыгарбадыбы? Тойлорду азайтыш керек, массалык маалымат, массалык чогулган жерлерди кичине баягы коронавирус алдын ала чара көрөлдү. Аны Кыргызстан эле эмес, бүт өлкөлөрдө ушундай иш-чара жүрүп атат. Өкмөт кайрылып атат. Тойлорду азайткыла, көп массалык чогулган жерге чогулбагыла, анткени жана балай келип калбасын деп. Бирок жанагы митингке болгон тыюу салыныш керек десе, сен балбак, биринчи каршы сен чык. Анткени сен жакынсың. Сөзүңүздү алды, бизде бир чакан жарнамалык түрмөк бар экен. Урматтуу төлөгөрчү, сиз СНТСтен ар тарап программасын көрүп жатасыз. Биз бүгүн митинг маданияты жөнүндө талкуу уюштуруп жатабыз. Ушул жерден жарнама алдында адилеттүүлүк үчүн айтып коюш керек. Кечөө митингке чыккандардын бардыгы провокатор, чагымчылдар же болбосо башка тараптын өкүлдөрү болду дегенден биз дагы алыспыз. Ал жерде Садыр Жапаровду колдогондор басымдуулук кылды. Бизден алыстабай туруңуз, жарнамалык түрмөктөн кийин талкуубузду улантабыз. Талкуубузду улантабыз. Балбаганан негизи эле Алмамет Насыркановичтун чочулагандай бар да, азыр мындай пикир көп айтылып атат. Көчөкү окуядан кийин азыр митингке каршы болгон тараптардын чырагына майтамды, жада калса мэрия менен сотко кайрылып атат деп. Жок, андай болбойт эч качан. Бит көчөшүп көйнөк төрттөп коебуз деп атат. Жок, биз эч качан андай болбойт. Биз элден мыйзамдуулукту талап кылып атып, өзүбүз мыйзам бузбайбыз. Мэрия дагы, кала башчыбыз да, биз дагы, мэриянын жамааты да 7000ге жакын. Биз баш мыйзамды сыйлайбыз. Элдин азаттыкка болгон умтулуусун, демократиялык баалуулуктарды сыйлайбыз. Эми биз 1 миллион эл ошондой кылып ар кандай талаптарды коюп аткандыгынан биз убактылуу гана массалык коронавирус илеби келип атат. Анан майрамдар алдыда келип атат. Ошонун негизинде гана биз сотко кайрыла алабыз. Сотко кайрылганда да биз анын мөөнөтү бар өзүнүн. Биз кайрылсак эле мэрия бере коет деп эле сот да кабыл албай коюшу мүмкүн. Мына бүгүн өкмөт токтом токуду. Массалык майрамдардын баарын токтотуу боюнча мен азыр угуп калдым келе жатып. Ошонун негизинде толук баягы дүйнөлүк всемирное здравоохранение айтып аткандай, организация здравоохранения. Ошонун негизинде биздин Министерство здравоохранениянын негизинде сунуштамасынын негизинде мындай иш-чаралар токтолушу мүмкүн. 2 айга эле. 1-2 айга, балким сүрөсүн мен билбейм, аны сот өзү чечет. Демек кайрылуунун түпкүсү ошо коронавируска эле байланыштуу. Ар кандай майрамдык иш-чараларга, анан бороки айлана чөйрөнүбүздүн баарыбызга келип калды. Бирок биз мэрия адам укуктарына, демократиянын баалуулуктарында бекембиз. Биз аны сактайбыз. Биз эч качан митингтерди мындай запрет кылуу жөнүндөгү толук мындай күчүбүз да жетпейт ага. Баш мыйзам бар, жогорку кеңеш бар, оппозиция бар, эл бар. Ошондуктан муну туура эмес түшүнүү болбосун. Улан эми көчөкү митингдин жыйынтыгы боюнча эми мен чечпейбиз, аны сот чечет дейм. Жок, канчага сурадыңар? 2 айга сурадыңар, 1 жылга суралдыбы Аны негизи? мен так биле албайт Кандай биле албайсың? 2 айгабы же 1 жылга сурадыңар? 2 айдан ашырбагыла. 2 айга 2 айда коронавирус Жаз чыгып кетти дегиз. жок. Анан 1 жылга жаап салбагыла. Жок, азыр кыргызга жазы кышы айырмасы жок, митинг чыгат. Элдин арасычылыгы тыюуга деле карабайт. Карабайт. Андан да жаман болот, мындан да жаман провокациялар, мындан жаман шарт талкаланып калышы мүмкүн да. Андан көрө элдин баягы бугун чыгарып алганга, айтуусын айтып алганга площадка аянт берип туруш керек. Бул жана агып аткан сууну Болгону жоопкерчиликти уюштуруучуларга күчөтүш керек. Жок, биз ошону айтып атпайбыз. Мына 2 митинг мыйзам бузгандар жооп берсин. Мыйзамда талаада жашаганга үйрөнүшүбүз керек. Мен мына 2 мартка чейин пост жазгам. Митинг болсун, митингти провокация кылгандар жоопко тартылсын. Мыйзам тартип, мыйзам темирдей Кыргызстандын ичин карыштыра турган күчтөр пайда болду деп. Биз 3-4 айдан бери көрүп атканбыз Facebook'та. Facebook'тун 2 бөлүмү бар. Биз шаардыктар үчүн бир Facebook бар, айылдыктар үчүн Facebook да бар. Ошол жакта башынан эле биз экисинде барып тияктан хоккей ойнойбуз. Тигилердин башына хоккей ойнотобуз. Топту ошол жактан ойнойбуз. Улакты ошолор менен тартабыз. Экисинде барып туруп тетигини басып алып, тетиглерди айдап чыгыш керек.
бул чимкириктерди, бул иштебеген шалаакы өкмөттү, шалтуруктарды деген чакырыктар болуп атканда биз анын баарын анализ кылып барымда атканбыз. калып туруп Кытайдын каржысын төлөтөбүз. Төлөтөбүз деп 60 бизнесмендерди деген чакырыктар болуп атты. Анан эми ошонун баарын анализ кылып атканбыз. Мындай болуп атат да, мисалы Ошондой болсо жыйынтыгында дагы көчө элге күч колдонду да, ит агытып, суу чачканга чейин барды эле. Анан мен сизден сурайын дегеним, сиздин пикириңизче ушуга муктаждык бар беле же болбосо башка жол менен алдын алып тынч тараткандын жолу бар беле? Эми азыр эми бүткөндөн Ошол эле кийин учурда эл жаалданып кетип бараткан болчу да, көчөчү. эми бүткөндөн кийин мындай болуш керек эле, тиндей болуш керек эле деп баа бериш абдан оор. Аны баягы акылман болуш кыйын да. Бирок мен бир нерсени билем да, ошол эме синдром массы деген бул атайын илим бар, ушул эме терминдер бар. Бул жерде масса бир жийинденсе, аны башка жол менен токтотуш кыйын болуп калат да, сөзгө келбей калат. Мен аны көп жерде көргөм, анткени көп масса иш-чаралар кылып жүрөбүз да. Ошон үчүн бул жерде ошол ондай токтотуп коюш керек, тигиндей токтотуп коюш керек, бул вариант бар болчу деген нерседен алысмын. Бирок бир эле нерсе өкүндүргөн, элдин баягы негативдүү оюн жараткан нерсе жана ит менен алдыга чыгарып койгон нерсе болуп атат. Бул нерсе ошол элдин эмнеге ит менен талаткан тасыңарбы деген нерсе болуп атат. Бирок эми түшүнүшүбүз керек, биз баса белгилешибиз керек да, жанагы митингден кетип аткан убакытта тротуар менен баспай, башка бейпил жашап аткан жарандардын мыйзамын, укугун тебелеп жолго чыгып алыш жанагы нерсе болуп аткан нерсе бул туура эмес. Ал туура бүшкөрдөн тосуп алганга. Митингден тарап кетип бараткан жок. Жок, тарап кетпейт. Ооба. Ошол нерседе жанагындай аянтка, ак үйгө бараткан убакытта башка жарандардын тоскоолдук жаратып, жолду тоскондугу бул мыйзамсыз нерсе. Ошол нерсени токтотуш керек болчу. Жанагы провокаторлорду эмне үчүн кантип токтотуш керек деп атпайбы? Мына биз милиция менен бир иш-чара кылып аткан тыкыз иштешебиз. Анан биз дайым милицияга рахмат айтуу менен баштайбыз. Анткени милиция бул адамдар биздин укугубузду коргоочулар. Алар биздин баардыгын нейтрал кармап туруш керек, карап туруш керек. Анан провокаторлор баштаганда мен дайым эле айтам, мынау провокация баштап атат, алып кетиңиздер, сүйлөшүңүздөр депчи. Ушул нерселерди кылышыбыз керек да. Анан жана айтып аткан нерсе азыр дагы бир жолу айтайын, мындай болсо мындай болмок, тигиндей болсо тигиндей болмок деп мен эч нерсе айта албайм. Муну айтыш да кыйын. Улан мырза туура айтып атат. Ал китептин аты «Психология массы». Ал жерде бара жазылган. Анан ошол жаалданып келаткан элди эмне менен токтотосуң? Ошол жерде милициянын колунда 3 гана курал бар болчу. Бирөөсү иттер, экинчиси калкан менен дубинка, үчүнчүсү бул суу. Эми өзүңөр ойлосоңор, милиция эмне үчүн бизге таш атат дейт. Мындайда айланайын туугандар, мына кой таштагы окуяларда таптакай бала Москвада жарым жан болуп жатат, башына тыш тийип, жана Чүй областынын начальник убуду. Таптакай, сонун татнакай милиция бала мына Москвада жарым жан болуп жатат. Ал таш атылган да ага. Анан милицияга деле эл да, милиция деле биздей жандык да, адагы адам любой жерден талпадан реакция көргөзөт. Анан көчөкү демеден эми мына биз көрүп отурдук, милиция менен кагылышка атайын бир талпа ошол жерден чыгып алып барды. Кайраң гана көлдүк туугандарым, мына ошолор силерди айлаңарга түйүңөргө жетти. Провокаторлор. Алып барып, биз жасап аткан бурушатканы чыгарып алып, милицияга ыргыта башташты. Эми милиция да анан акырын тарата башташты. Ошол жерден 24 милиция жарадар болду. Эми 100гө жакын киши мына акырындан чыгарып атышат көлдүк туугандарды. Анан кандай айт сурап атат, силер ит менен талаттыңар. Ит талаган деле жок, ал психологический коркутуу гана курал. Эми ок менен атыш керек беле? Кандай кылыш керек эле? Элди кантип атасың сен ок менен? Эми таяктын экинчи тынчтыгыга мисалы биз ар дайым айтып атпайбызбы, ушундай маселелер мыйзамдуу талаасында тергөөнүн жыйынтыгы менен, соттун жыйынтыгы менен чечилиш керек, көчөгө чыкканга чейин деп анан суроо жаралып атат да, ошол сотко, тергөөгө ишенич барбы бүгүнкү күндө? Кептин баары ошондой болуп атпайбы? Буга чейинки болгон митингдерде, буга чейинки болгондо нааразычылыктарда дагы ошол эле жана Садыр Жапаровдун кармак операциясындагы балдарды эле, ошондо жаш балдарды кандай кордук көрсөтүп коюшту милицияларчы. Ошондо деле кичине колу башын кармап алып кирип, баягы кичине окутуп, баягы тарбиялап койгондун ордуна кысыл жаян кылып ошол жерде эс үчүн жогоп жаш балдарды катуу сабап койгон учурлар да болбоду. Тилекке каршы ошондой окуялардан кийин деле ошол балдарды, ошончого жаш балдарды жеткирген укук коргоо органдарынын кызматкерлери деле менин билишимче жоопкерчиликти алган жок, эч ким жоопкерчилик тарткан жок да. Анан бул тергөөлөрдө дагы тергөөнүн жана башында да айтпадым, тергөөнүн анык ачык болушуна ошол Садыр Жапаровдун тарапташтары эми жардам бериш керек. Эми чындап Садыр Жапаровго күйгөндөр болсо, эми ошол тергөөгө жардам берип, ошол биздин жанагы журналисттердин ошол жерде тартып жүргөндөрдүн кадрларын пайдаланып,
кимдер провокатор, кимдер жок, алардын иш соңунда кимдер бар эле, мурунку жыйында кимдер келди эле, алардын жана WhatsApp, Telegram группаларындагы чыныгы тарапташтар кимдер эле, кийин кошулгандар кимдер деген нерсенин баарын өздөрү тактап, өздөрү тергөөгө жардам бериш керек да. Ошол кошумчалай, мындай азыр биз болор иш болду, боесу кандай деп коебуз. Азыр болсо ошол мыйзам талаасында биз жалпы ар көйүз же бир көйүз же тиги тарапташ бул тарапташ эмес, ошолордун адилеттүү ошол сот талаасында чечим чыгышын карашыбыз керек да, бул жарандар карап турушубуз керек да. Себеп дегенде биз түшүнүп атабыз, азыр бөрк ал десе башалгандар бар да. Ошол балдар бирөөнүн артынан барып же бирөө кыйкырып атат, мен жумуштан келаткам депчи, баардыгы дыкат тергөөдөн өтүш керек, баардыгы мыйзам чегинде жоопко тартылыш керек. Бирок жанагындай баш кесүүлөр болбош керек да. Ошон үчүн укук коргоо органдары ашыкча жанагындай басымдар көрсөтпөш керек. Биз мына Алмамбет мырза, Тынчтык мырза, Балок мырза бардык, сиз дагы жалпы кыргыз жарандары ошол адамдарга азыр мыйзам талаасында адилеттүү чечим болуш үчүн биз ошолорду карап тескеп турушубуз керек. Эң маанилүү нерсе азыр ушул. Анткени бул тарап, тиги тарап деген бөлүнүүдөн биз алыс болушубуз керек. Ичиндеги кадрларды карап отурган адам катары мен ойлойм да ушул жанагы уюштуруучу Каныбек Осмоналиевди жана анан кийин жанагы Сабыр Жапаровду ушуларды жанагы өздөрүн коргоп, ошол эле тарапташтарын коргоп алганга ушул тергөөлөрдүн ачык болушу үчүн аларга мүмкүнчүлүк берип, аларды үй камагына болсо дагы чыгарып, ошол менен тергөөнү башташса жакшы болот эле. Эми алардын ары жакка жаап койгондо митингдин уюштуруучулары, негизги уюштуруучулары, негизги моюнга алгандары камалып жатса, анан алар ичинен кантип өздөрүнүн актыгын далилдейт, башкалардын жоопкерчилигине кантип карайт деген маселе бар да. Анан айтып атпаймынбы? Жакшы эле токтотоюн деп атты, өзү деле айтты, аракет кылганын баардыгыбыз көрдүк. Токтотолу деп атты, провокация болуп кеткен атат, токтотолу, митингди жабык деп жарыялайлы деп атышты. Анан эми ага болбой калгандан кийин эми менимче ошол уюштурган адамдар Каныбек Осмоналиев же Сабыр Жапаровдор ошол өздөрү баштап ак үйгө жөнөп берген болсо, анда бир жөн эле. Анан өздөрү алар эми аргасыздык алы жетпей калгандан кийин, бирок ошентсе дагы бир койду айтам, ушу аягына чейин туруп, эгер Балбак байкенин айтканы чын болсо, митингдин уюштуруучусу катары үйүнө кетип калбай, ушул жерде чырылдап, жанагы милиция менен таш аткан балдардын ортосуна түшүп жүрсө, өзү анча-мынча таяк жесе дагы ошол эки тарапты элдештирип, тынчтандыруунун аракетин көрүп жүргөн болсо дагы кичине өздөрүнүн баягы жоопкерчилигин жеңилдеткенге жакшы нерсе болмок да. Баягы эсиңерде болсо, Садыр Москвадан келгенде, ал Москвадан атайын өзү самолетко билет алып, аны колдоп мигранттар кошо келип 200-300 киши тергөө менен кызматташам деп келген да. Ошондо мына Садыр Москвадан келгенде аэропорттон тосуп алып камап алганда жанагы ГКМдын астындагы массалык бир бале болбойт эле. Чегарадан карап. Эгерде а жерде ошо чегарадан тосуп алып эле укук коргоо органдары да ошондой кичине бир кыраакылык кылып, айкөлдүк кылып келипсиң эми тергөөгө кызмат мындай тергөө менен иштеш деп кой берип эле коюш керек болчу. Мына ошонун айынан дагы бир кылмыш иш козголду. Садыр Жапаров тиги массалык башаламандык уюштурду деп. Ал уюштурган жок. Ал тескерисинче мен мыйзам астында жооп берүүгө даярмын деп келип атса. Башкалардан айырмаланып качып кетпей келип атат. Аны аэропорттон кармап кетип калса, анан ал кантип уюштурат массалык мындай башаламандыкты? Алмамбет мырза. Ошонун өзү дагы мындай аша чапкандык болгондо, Балбак айтып атпайсыз мындай. Элдер эмне үчүн митингге? Элдер айласы кеткенден, жаныга шайгандан айтканы жана Улан Үсөйүн айтканы, жазганы, сүйлөгөнү, кайрылганы кат менен, сотко арыз менен кайрылганы, радионон кайрылганы, мындай түз кайрылганы иштебей калганда, анан айла жок, эң акыркы диалогтун бир мындай бир механизми, анда укпасаңар баарыбыз келели деп анан келип анан кыйкырат. Митингдин табияты, философиясы ошол. Бүт дүйнөдө өнүккөн мамлекеттерде ушундай. Анан ага бирок ошол эле жерде митингге тыюу деген бир дагы аргумент болбош керек. Садыр Жапаров ошол келгенде жалгыз келген жок да. Ал дагы өзүнүн коштоочулары менен тарапташтары менен келип, кандайдыр бир деңгээлде басым жасаганга аракет кылды, мисалы, туурабы? Жок, алар кылмышкерлер эмес. Алар келгенде мына митинг кылып Садырды аэропорттон кармап кетти. Кармап кеткенен алар айтты, муну эмне кармап кеттиңер? Чыгарып койгула деди, чегарадан. Чыгарып койгула Садырды. Бул Москвадан атайын келсе, кылмышкер болсо качып кетмек. Бул силер менен соттошом деп келди десе, анан а жерде деле менин шегим бар. А жерде деле эл жөн эле турган.
жана айтып атпайбы, тиги провокаторлор кээде күч органдарынан да болот. Алмамбет мырза, Ошондо бир туруп эле жаңжал чыгып кеткен. Ушунун баары кайсы убакта болгон? Сиз да өзүңүздөн башыңызды Мен кайсы убагын айткан жокмун, балдар. Негиз элечи. Мен кайсы убагын аны билбейм, аны тарыхчылар силер чечкиле. Бирок мен ошол кезде күч органдары туура эмес кылган деп атам. Ошол кездеги, ошол убактагы, ошол бийликтеги күч органдары сизге кандай туура эмес кылса, Садыр Жапаровго да ошондой туура эмес кылган. Ал башка сөз. Мен айткан жокмун аны балбак кылды деп. Укук коргоо органдары ушундай каталарды кылбаш керек деп атам. Мен башынан эле айтып атам. Садыр Жапаров сиз айткандай өзү тергөөгө келе турган болгондон кийин, өзү келе аткандай мейли тарапташтары менен 1000 киши ээрчитип келсе дагы келсин. Тиги экинчи кылмыш СМга киргизсин, 2 саат сурасын, үйүнө кой берсин, эртеси 2 саат. 17-жылы. Ошентип суутуп кое турганга ошол кездеги бийликтин мүмкүнчүлүгү чоң болчу. Тескерисин жаны жаап алды. Анан тарапташтары, фанаттары көбөйүп, анан жанагыдай ар кандай социалдык тармактарда иштеп атып акыркы күндөрү Садыр Жапаровчулар дегенде булар бир нерсени уюштуруучу, бир дүрбөлөң салуучу адамдар катары да мындай сыпаттала баштады да. Көп жерлерде улактар чыгып образ түзүлө баштады. Образ түзүлө баштады. Ошон үчүн Садыр Жапаровду башынан ошол мындай эркин тергөө жүргүзгөндө болду. Улан сөз таптоодо окшойсуз. Жок, сүйлөсүн, агалар сүйлөсүн. Сүйлөңүз. Биздин мына мен жаран катары күйгөн жерим 2-3 айдан бери Facebook'ta ар кандай блогерлер, ар кандай тарапташтар, ар кандай топтор ушул ыйык сезимди мына келип көлдүктөрдүн, түптүктөрдүн деги эле көл эмес, бүткүл Кыргызстандан Садыр Жапаровдун тарапташтары келип, бийликке койгон талаптардын баарын ташталган чыгарышты да. Муну анан баары тең эле бийликтен көрүп атат. Силер кылдыңар, силер провокация кылдыңар деп. Эмне үчүн өзүбүз анализ кылып, ошол Facebook'тагы эле ошол тайпалардагы эле анализдерди 2-3 ай мурункуларды карап турлачы, кимдер эмне деп жазган. Эми баарынык эле менин укугум, мисалычы, менин укугум Алмамбет мырзанын укугу башталган жерден бүтөт. Бул мыйзам. Укукту шыйлаш керек бири-бирибизди. Бийлик болобу, эл болобу, коомдук уюмдар болобу, бири-бирибиздин укугубузду сыйланган. Аларда эч ким мындай аларга адвокат болгон жокпуз да. Алар провокаторлор, жанагы Кыргызстандын бүтүндүгүнө улут аралык, регион аралык бөлөм деген бул Кыргыздын душманы, бул Кыргыздын көзүн оюп алам дегенге барабар. Жанагы бөлөм жарам дегендерчи, аларга аеосуз күрөш. Мен айтып атам го, аларга аеосуз күрөш. Бул жерде адамдардын конституциялык укугу жөнүндө сөз. Митинг болуш керекпи же болбош керекпи? Болуш керек бир. Ак караны ажыратып, бирок өзүнүн маданияты менен, өзүнүн эрежеси менен болуш керек. Деңгээл менен ар бир атуулдун аң сезими өсүп, ушул келгенде мен бирөөнүн укугун бузбайын, ташалып ыргытпайын, жаман сөз айтпайын, криминалдык баягы лидерлерге кайрылбайын деп. 2005-жылы Көк Жардан чогулдук. Ошондо 80-100 миң киши. Атамбаевдин командасынын астында ошондо астыбыз, ошондо ал кезде түз эфирлерден көргөндөр кийин көрдүк. Астыбыз могул Борбордук аянтка келип калганда митингдин арты Акунбаев көчөсүнөн жаңы бурулуп аткан. Ошондо ар бир 15 метр сайын колуна кызыл чүпүрөк байлаган ошол эле митингке келгендер жоопкерчиликти алып, келе мен коомду контроль болом деп, колуна кызыл желекти тагынып алып, жанагы линия менен басып, көчөнүн бул жагына линиядан бир катам басып өткөн киши болгон эмес. Эгер ошончо киши ошо кезде маданияттуулук болбогондо, ошондо ошончо киши провокация алдырганда, ошондон берки канчалаган унаа, канчалаган шаар, канчалаган ошо кездеги митингтерди ойлойм мен. Аябай жоопкерчилик менен өткөн экен. Ар бир жарандын өзүндө биринчиден, экинчиден уюштуруучуларда чоң жоопкерчилик болгон экен да. Бир жагдай, ошол азыр сакталбай баратат да, тилекке каршы. Ар бир адам балким мыйзамды окубайт. Ар бир адам окууга милдеттүү эмес. Бирок ошол уюштуруучулар жанагы законду алып чыгып эле, азыр эми законду издеш кыйын деле эмес да, интернетте толтура. Кыргыз Республикасынын тынч митингдери жөнүндө мыйзам бар. Ал бир 20-30 беренеден турат. Ошону уюштуруучулар активисттер деп коет. Окууга жөн эле милдеттүү. А жерде бүт бадырайып жазылуу. Мына улан окуган чыгар. Мен аны өзүм авторунун биримин. А жерде баары жазылып турат. Тротуардан өтпөш керек, ошо тазалыкты сакташ керек, укук коргоо органдары менен чогуу координацияда иштеш керек. Мына мэрия менен чогуу координация. Жана сен айткандай билесиңби? Биотуалеттерди сурап келип койгонбуз, мусорный бактарды койгонбуз, светти койгонбуз, усилителди койгонбуз. УУД менен сүйлөшүп, бул жерде жарандар өтсүн, жогорку соттун астынан тоспогула деп 2 метр машина өткөн жерге калтырып туруп темир менен тосконбуз, туурабы? Туура.
ошонун баардыгы деген бул чоң иш, ал билмеген мененчи. Анын арасында провокатор да болот, масы да келет. Бирөө жөн эле уюштурбаса деле өзү эле басып келет, эки колду чөптөккө салыпчы, бир приключение кылып кетейин деп. Айтор ошол мыйзамды жадыбалдай жатка билип, пропаганда кылып, сүйлөшүп активисттер менен. Биз уят болбойлу, биздин идеябыз уят болбосун деп, ошол маданиятка, ошол деңгээлге эми көтөрүлүш керек. Жана айтып атпайбы, бул мыйзамда негизинде эле ушул бир нерсени уюштуруп аткан эрежелер болуш керек да. Мисалы мурун бир уранга каршы митингде билесиздер, дагы бир сүрөтүн популярдуу болгон Равшан Жээнбеков жакалашып кеткен сүрөтчү. Ошол жерде эрежеге баш ийбеген үчүн эле жакалаш чыккан да. Анткени бар бир нерсенин эрежеси болуш керек да. Анан дагы бир нерсени түшүнүшүбүз керек деп азыркы эфирде Сабак коебуз табадыңар беле. Анткени биз сөз бербейбиз дегенбиз саясатчыларга. Алмамет мырза келген эч кимге берилген жок да. Анткени өз эреже кабыл алган. Негизи эле жалпылап айтып атабыз ошол нерсе да. Мен чимкирик депутат буларды өлтүрүш керек деп. Азыр депутаттарга болгон жалпы эле көз караш. Биз эмеде мындай нерсе бар да. Биз Кыргызстан өлкөсүндө жашаган кыргыз жарандарыбыз. Бир нерсени жакшы билишибиз керек. Бизде баш мыйзам бар, баш мыйзам сакташыбыз керек. Экинчи нерсе бар. Митинг кылабыз, башка нерсебиз кылабызбы? Биз ушундай нерсе болуп барат. Азыр мамлекет деген бул машина, система, биз аларды жалдадык, биз үчүн кызмат кылыш керек. Бирок мамлекеттүүлүк деген бар. Мамлекеттүүлүктү биз сакташыбыз керек. Ар бир жаран мамлекеттүүлүктү көздөн карайгандай сакташ керек. Ошону жакшы түшүнүшүбүз керек. Мисалы, чек ара маселеси чыкканда жалпы эл мамлекеттүүлүк деп ошол күйүшүбүз керек. Ал жерде чек ара маселеси чыкканда биз баардыгыбыз эки тарап болуп алып, бири-бирибизди тепкилеп атабыз. Ошол убакытта биз мамлекет башчыларын шайладыкпы? Биз аларга колдоо көрсөтүшүбүз керек. Анткени алар деле эшекте калып жатпайт. Алар деле чечүүгө аракет кылат. Ошон үчүн мамлекеттүүлүк десе эле чек ара маселеси эмес, шаарыбызда деле бир нерсе болуп аткан убакта бул биздин өлкөбүз, бул биздин жерибиз, бул биздин мекенибиз, бул биздин гүлүбүз деп бир тал гүл тебеленбеш керек. Себеби биз ошого жоопкерчилик алышыбыз керек. Мына Тынчтыгов абдан туура айтты. Адам келе атканда, мисалы айтып коебуз го, мал эмес деп бөлүп калдык го азыр. Ээрчибеш керек. Өз жашоосуна, өзүнүн кадамына, өзүнүн сөзүнө, өзүнүн оюна жоопкерчилик алып ошол жерге келиш керек. Аны өзүнүн оюн билдириш керек. Биз болсо бирөөнү ээрчип, жанагы айтып аткан нерсе, мына азыр айтып атабызбы, актап атпайбыз баардыгынчы, бирок түшүнүшүбүз керек. 20сы провокатор болчу, 70-и мындай болчу депчи, бирок ошол жерге келгенде элдер да түшүнүш керек да, ошол маданият деп атпайбыз, мына митинг маданияты деп атабыз, сиңиришибиз керек. Сен ал жака бардыңбы, өзүңө жоопкерчилик аласың. Өзүң жоопкерчилик алып ошол кадамдарды баштайсың да, ошон үчүн. Жана сен айткандай, масса келип туруп 20% провокатор ээрчип кетсе, 80% жоопкерчиликтен кетип калат. Балконскийлер да кетип калмак. Тилекке каршы провокаторлор жолоткон. Сиңириш керек, аракет кылыш керек. Дагы бир суроо берейин деп атам да, биз азыр жоопкерчиликтерди айтып атабыз, ошол эле уюштуруучулардын, келген адамдын эми дагы бир топ бар да, мисалы баардыгыбыз социалдык тармак Facebook'та активдүү отурабыз, ошол жерден бир нече блогерлер убактысын айтып, келгиле, жолугабыз, биздин жаныбыздан табылгыла деп абдан чакырыкташтады да, ошол күнү кээ бирөө келген жок, ал эми келгендер четте туруп, жада калса элди тынчтыкка чакырууга, саат 5 болгондо тарап кетүүгө чакырган жок да, алардын жоопкерчилиги кайда тынчтык? Эми албетте ошол алардын жоопкерчилиги ошол өздөрүндө, өздөрүнүн абийиринде биринчиден. Анткени Facebook'та болобу, телевидениядан болобу, радиодон болобу, ар бир адам бир сөздү айтаардан мурун ойлонуш керек. Бир нерсеге чакырык жасаардан мурун ошол туура чакырык жасап атамбы? Эртең ушу менин чакырыгымдын артынан бирөө зыян тартып калбайбы же өзүм башыма бир муш үйүп албаймбы деген нерсени ойлонуп чакырыш керек. Элди чакырдыңбы, өзүң кошо чык, өзүң ошо чакыргандарга өзүң жооп бер да. Өзүң башкар элди, өзүң уюштур, өзүң таратып ийип, анан шашпай баары жай-жайына кеткенден кийин отуруп алып чайыңды ич да. Анан Facebook'тан баатыр болуп, экрандан баатыр болуп, тилекке каршы ушундай ура патриоттор көбөйүп кетти да азырчы. Келсеңер эле мынтип коебуз, тигинте коебуз деген блогерлер, вайнерлер, анан ютуберлер деген чыкты. 30 киши чыкса 3000 киши чыкты. 6 атчан көрүнсө 60 атчан келатат, кокуй ак үйдө алат экен деген бир күчөтмө эми кыргыз эми ал жагын түшүнсө болот, мындай чыгармачыл манасты жараткан элбиз да. Анан бирок өтө күчөтүп анан башкалар ошол күчөткөндөр өткөндө да жаздым. Ошол эле биздин инвестициялык климатка, мамлекеттин аброюна, элдердин тынч жашоосуна дагы аябай таасир этет экен. Эми чет жакта бирөө байкуш эн атасынан алыс кеткен, биздин бир тууган чет жакта иштеп жүрөт. Кечинде иштен чарчап келип эле Кыргызстан жөнүндө атса эле жанагантып атса, эртең ак үйдө алган атыптыр. 300 000 кол топтоп атыптыр. Сооронбай Жээнбековди көчкө тепкен атыптыр десе, анын кандай жүрөгү ооруйт. Эн атасын ойлойт, биякта бала чакасын ойлойт. Ушунун баарын жоопкерчилик менен карап, ошо өткөндө дагы талкууда айттык, ушу социалдык тармактарда отургандардын дагы жоопкерчилигин кароо боюнча эреже иштеп чыгышыбыз керек болуп калды. Мен ушул эки нерсе айткым келет да.
көптүк эмес, көпчүлүктүн укугун коргошубуз керек болуп калды Кыргызстанда. Көптүк биз көппүз деп эле көпчүлүктүн укуктарын тебелеп салмай болду. Мына ошол аянтта келген эл, мына 70% мен ишенем, туура айтып атат Алмамбет Насырканович. Ыйык мүдөө менен келген. Калгандары бузду. Бирок 1 миллион шаардык эмне болот? Алардын укугу кандай болот? Бул биринчиден. Экинчиден, мына Facebook феномен. Биз азыр билсек та, билбесек та бир теманы Facebookка койсоңуз, элдин баары жазат. Мен мисалы медицина терминдерин мен билбейм. Мисалы технологиянын кээ бирөөнү билбейм. А сиз жазып мындай текшерип көрүңүзчү бир эле сөздү. Бул эмне болот десеңиз, билгени да билбегенде жаза берет. Үйүндө отуруп алып деле жаза берет. Ошон үчүн калай калк Facebookка жасаардан мурда ойлонуш керек. Ушул менин жазганым айланып келип менин жанымда отурган балама тийип калбайбы деп. Тийип калышы да мүмкүн. Сиздин айтканыңызды дагы бирөө көчүрөт, дагы бирөө көчүрөт. Ошонто 15-20 миң киши окуйт. Ошонун айынан Самаркандта саман учуп турса, Самарканд өрттөнүп аттыр дегендей эле болот. Экономикага таасирин тийгизет, саясатка таасирин тийгизет, баалардын өсүшүнө таасирин тийгизет. Ошентип сиз айыртең дүкөнгө барып ала турган 45 сомдук шекериңиз 55 сом болот. Өзүнөн өзү. Мына коронавирус жөнүндө айтылды, канча фейктер чыкты. Мүмкүн болсо кыскара убакыт саяганы келип. Ошон үчүн урматтуулар, ар ким өз ишин кылса, жана элди ойлосо бир нерсе кылардан булда. Ошону гана суранам. Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, тилекке каршы биз талкуубузду жыйынтыктаганга мажбур болуп атабыз. Анткени бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эсиңизде болсо, эфирдин алдында Кыргызстанда митинг өткөрүү маданияты барбы деп коомчулукка суроо салдык эле. Азыр 43 адам ооба бар деп, ал эми 120 адам жок, андай эмес деп жооп берген экен. Келип бергениңиздерге дагы бир жолу ыраазычылык. Биз берүүнүн башында жана берүүнүн жүрүшүндө белгилегендей, чындыгында эле нааразычылыкка акция өткөрүүгө, митинг өткөрүүгө мыйзам эч качан каршы эмес. Болгону митингдин өзүнүн эреже жана ошондой эле эреже жана маданияты бар. Ошол эле учурда биз митинг десе эле талкалап, бузуп, бүтүндү бүлдүргөндү такыр түшүнбөшүбүз керек. Сиздер НТСтен ар тарап программасын көрдүңүздөр. Аны мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Аман туруңуз.